Тоба Аллах Субхану Тааланын мусулмандарга, дегеле адамдарга, кулдарына, пенделерине берген bir рахматы деп эсептейм мен. Сизге бирөө бир жакшылык кылса, сиз рахмат дейсиз, а? Ошондой эле адамдарга болгон бир ыраазылыгы, ыра көргөн бир şu рахматы тоба. Пайгамбарыбыздан бир хадис келет. Бул Абу Зар Гыфари риваят кылган хадис. Мен пайгамбарыбыздан уктум дейт. Мечиттин алдында турат элем бир дарактын кураган бутагын ушундай алды дагы, Абу Зар дейт. Аллах Таала адамдын күнөөлөрүн мына ушул дарактагы мен силкигенде кургаган жалбырактар кандай күйүлүп түшкөн болсо, адамдын күнөөлөрүн ушундай күйүп сала турган кудурети бар дейт. Ушундай күйүп сала турган бир институту бар. Ал айтайынбы эмнеден дейт. Ооба десе, бул тоба деди дейт. Бул эмне болгон тоба? Жана тоба эмнелерди, кандай күнөөлөрдү кечирет, кандай күнөөлөрдү жууйт? Тоба өзү эмне болгон категория, ушул жөнүндө көрөлү бүгүн сүйлөшүп. Тоба күнөөлөрдү кечирүүчү, күнөөлөрдү жуучу бир каражат дедик. Кандай күнөө болбосун? Аллах Субхану Таала өзү вада кылды. Мен кандай гана күнөө болбосун кечиремин деди, эгер кааласам. Кандай гана күнөө болбосун кечиремин, эгер кааласам. Магарам ширктен башкасына. Ширктен башкасына. Аллах Таалага башка нерсени шерик кылып сыйынуу. Аллах Таалага ортомчулар аркылуу сыйынуу. Аллах Тааланын өкүмүнө баш ийбей, башка өкүмгө баш ийүү да ширк. Башка эреже менен жашоо да ширк. Аллах Тааланы тоготпой коюу, аны четке кагуу ширк. Светтик жашоо ширк. Мындан башкасын баардыгын кечирем деди, эгер кааласам. Эми караңыздар. Мына ошол кечириле турган категорияда тобанын ролу. Алымдар тобаны 3 категория менен түшүндүрөт. Тоба 3 нерседен турат деп түшүндүрөт. Биринчиси кылынган амалдын туура эмес экендигин түшүнүү. Мен кылып аткан амалымдын туура эмес экендигин билүү үчүн эмне кылышым керек деп билим алышым керек исламдан. Көрдүңүзбү? Тоба адамды билимге үгүттөп атат. Билимге таргип кылып, билимге муктаж кылып атат тоба. Менин азыр силерге сүйлөп атканым туурабы, туура эмеспи? Мен бүгүн барып туруп мындай саламдашканым туурабы, туура эмеспи? Же чао, привет дейишим керекпи? Мен тамеки тартканым туурабы, туура эмеспи? Арак ичкеним туурабы, туура эмеспи? Процентке айлык алганым туура, акча алганым туурабы, туура эмеспи? Жалган айтканым, ушак кылганым туурабы, туура эмеспи? Ошону изилдөө, билим алуу, Аллах Тааланын динин түшүнүү тобанын биринчи бөлүгү. Туура эместигин аңдоо, билүү. Эгер туура болсо, ал күнөөгө жатпайт. Демек, тобанын айры муктаждыгы жок. Кылынган иштин күнөө экендигин билүү илимди важып кылды. Экинчиси, ошого кейүү, эзилүү. Бул психоэмоционалдык акыбал. Адам өзүн кейигенге, ошол нерсе үчүн ичин ачыштырганга үйрөтүш керек. Эмне үчүн бул жыгылып түштү, тизеси канады, мен унчукпай өтүп кеттим, кандай мен ушу таш боормун. Мына кыздын тамеки тартканын көрүп туруп, эмне үчүн унчукпай өтүп кеттим, эй кызым, сен турмушка чыгасың го, бала төрөйсүң го деп эмнеге насыйхат кылып койбодум. Мына ичип жаткан биродарымды, менин боордошумду эмне үчүн тургузуп койбодум. 5 том таап алсам, үйтүктөп, жууп чөтөккө саламын го, ушуну эмнеге аттап өтүп кеттим, мал аттагандай деп кейүү. Кажуу өзүңдү. Жан ширин кээбилери кейгиси келбейт, демек тобаны түшүнбөйт. Тоба кейүү. Эмне үчүн мен ушу 1 жылдык иштеген айлыгымдан ай сайын 20 сомдон чогулсам да, 1 жылда бирөөгө барып, бир дарбыз, бир коон көтөрүп барып, эй Кудайдан корк деп айтып коюуга күчүм жетет эле го, эмнеге айтып койбодум? Эмнеге кошунам бактысыз ичет, аялын урат, мен ушунун эшигин тыкылдатып, эй кошуна Кудайдан корк деп койбодум деп кейүү. Үчүнчүсү. Экинчи, мен ошону кылбаймын деп ант берүү, убада берүү.
Мен ушуну кылбайм. Мен туура эмес кылып жүргөн турбаймынбы? Изилдесем тамеки тартканым туура эмес экен. Арак ичкеним чоң күнөө экен. Бирөөнү ушактаганым бир тууганымдын этин жегендей жиркеничтүү нерсе экен. Муну билдим. Эмнеге мен ушуну мурда изилдеген жокмун? Эмнеге мен ушуну кылдым? Кандай мен наданмын? Кандай мен уялбадым Аллахтан? Эми кантем мен? Мен экинчи муну кылбайм. Мен экинчи ушак сүйлөбөйм, мен экинчи процентке акча бербейм, кештин берген акчаларымды. Мен экинчи бирөөнүн артынан жаман сөз сүйлөбөйм, мен экинчи мындай кылбайм деп убада кылуу үч нерсе ушундай биригип туруп тооба деген категорияны түзөт экен. Мына ушул тооба болду. Ушул тооба болду. Эми мунун кабыл болуусу үчүн, күнөөнү өчүрө ала турган күчкө жетиши үчүн адам экинчи аны кылбаш керек экен. Экинчи аны кыла турган болсо, ал тообасы кабыл болбоду. Күнөөсү өчүрүлбөдү. Тооба ушул жерде эң маанилүү мусулмандын өсүүсүндөгү эң маанилүү институтка айланды. Караңыздар. Адам бир нерсени билбестиги табий. Адамдын күнөө кылып коюшу бул адамдын табий адамдыгын белгилейт. Аллах субханаху ва таала айтат: "Эгер силер күнөө кылбаганыңыздарда, силерди мен кырып, жоготуп, күнөө кылып кийин тооба кыла турган макулуктарды жаратат элем" деди. Biz күнөө кылуучубуз. Күнөө кылмайынча биз жашообуз жок. Туура түшүнүш керек. Биз периште эмеспиз. Периштелер күнөө болбойт, алардын нафси жок. Алар Аллах Тааланын амирин так аткарат. Ойлонбойт, ойлонууга убакыт да бөлбөйт. Андай пикир да жок. Биз периште эмеспиз, пендебиз. Бизге ушундай нерсе берилди. Бизге ыктыяр берилди. Бизге мүмкүнчүлүк берилди күнөө кылууга. Бирок ал эмне үчүн берилди десе, биздин өсүшүбүз үчүн берилди. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен келүүмдүн бирден бир максаты сиздердин кулк мүнөзүңөрдү туу чокусуна чыгаруу" деди. Мусулмандын кулк мүнөзүн туу чокусуна чыгаруу. "Довести до совершенства ваш нрав". Орусчасын айтканда. Эми караңыздар. Мусулманга кантип өсөт десе, күнөөнүн жардамында өсөт экен. Бул Аллах Тааланын хикматы. Кантип десе, мен азыр бир ишти кылдым. Кылып алдым, пенделик кылып, билбей туруп кылып алдым ушуну. Анан анын күнөө экендигин билип калдым. Изилдедим аны, күнөө турбайбы? Кейди мага. Бул күнөө турбайбы? Мен туура эмес кылган турбаймынбы? Жана экинчи мен муну кылбайм деп уада кылдым. Экинчи ал күнөөнү кылбайм. Бирок бияка бурулуп, башка бир нерсе пайда болду жашоодо. Башка бир ситуация пайда болду. Билбестен аны да күнөө кылып алдым. Аны да тооба кылдым, экинчи аны кылбайм, үчүнчүсү пайда болду. Мусулман эмне болду десе, мынтип өсүп, улам тообадан улам өсүп отурду. Аллахка жете турган деңгээлде, Аллахтын билимине жете турган деңгээлде өсүп отурду. Аллахтын адамдарга берген чегиндеги билимге жете турган деңгээлге жетти. Билип туруп, Аллахтын бар экенин билип туруп, Аллахтын каары бар экенин билип туруп, Аллахтын наразы болорун билип туруп, анын күнөө экенин билип туруп кылган эки жүздүүлүк дейт. Алардын жүрөгүндө оору бар. Иманында балким алсыздык бар. Но мен иманы түгел, толук моюнсунган мусулмандын тообасы жөнүндө айтып атам. Бүгүн биздин коомго тооба институту кириши керек. Ар бир мусулман тообаны үйрөнүш керек. Тооба кылуу, караңыздар, бир алымдын сөзү бар. Күнөөнүн оордугун тооба кылган билет дейт. Ушундан эле бир алым сөздү алмаштырып айтат, тообанын кадырын күнөө кылган билет дейт. Биз арактын да эмне экенин билебиз. Стагфирулла билебиз. Бузукулукту да билебиз. Жалганчылыкты да билебиз. Бар жокту көрдүк күнөөнүн. Бардыгы караңгылыктан башыбыздан өттү. Жана биз кейдик буга. Жана уада кылдык экинчи кылбайбыз деп. Биз өстүк. Коом ушундай болуш керек. Бүгүн бизди курчап турган надандык, караңгылыкты билишибиз керек. Бул чоң зулум экендигин. Бул биздин өзүбүз тандап алган караңгылык экенин. Бул чоң күнөө экендигин билишибиз керек. Жана буга кейип, буга экинчи кайтарылбайбыз деп биз уада кылышыбыз керек. Аллах субханаху ва таала буйурду. Өзүңөрдү жана үй бүлөңүздөрдү отундары таштан жана адамдан боло турган тозоктон куткаргыла деди. Тооба менен куткарылабыз. Тообалардын төрөсү бул намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эгер үйүңөрдүн алдында
чоң дария кылып турган болсо, ага 5 убакыт сууга кирсеңер силерде кир болобу деди. 5 убакыт намаз мына ушундай деди. Тобалардын төрөсү мына ушундай. Тоба ибадатыбыздын Аллах Таала алдындагы таза барыбызына себепкер.